булардын салымы канчалык болду биздин эл үчүн? Тарбия көрүп калган окшойм анткени мен интернатта чоңойгонмун. Баюунун жолу мамлекетибиздин өлкөбүздүн келечегин ойлогон адам болбоду да. Буга чейинки кадамдар ушул азыркы биздин бийликтин бүгүнкү жасап аткан кадамдарына буквально в смысле тартып алышты. Мен оюнчугумун. Бирок бул нерсе ошол дипломду сатып алууга эле тете нерсе эмеспи? Чала молдолордун эле жемжеген акырын айланып калышы мүмкүн дагы. Ошол эле учурда ошол октябрда ушул бийлик келди да. Активист болуп келаткан бир жаш баланы дагы 1,5 жылга кесип ийди. Тилекмат. Бул туура эмес. Тилекмат. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу биздин көрүүчүлөр, кайрадан саясат берүүбүз сиздердин назарыңыздарда. Бүгүн бизде мейманда кыргыз элине аттын кашкасындай белгилүү болгон профессор, физика, математика илимдеринин доктору, профессор Каныбек Осмоналиев агай. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Биздин берүүгө келип бергениңиз үчүн сизге чоң ыраазычылык. Рахмат. Жакында эле өтүп кеткен биздин Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдык майрамы менен сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Рахмат. Сиздерди да куттуктайм. 30 жылдык эгемендүүлүк бул чоң эле убакыт, чоң эле мезгил. Сиз кандай тоздуңуз? Мен өзү мүнөзүм боюнча биздин кыргыз элине, жалпы эле Кыргызстанга тиешелүү болгон майрам болобу, чоң окуялар болобу абдан активдүү катышып жүргөн адаммын. Өзү кичине мен эле ошондой тарбия көрүп калган окшойм анткени мен интернатта чоңойгонмун. Ал кезде Советтер Союзунун саясатын жакшы билесиңер. Моно саясат болсо дагы, бирок баарыбызды активдүү кармачу да. Ошол эми жаш өткөн сайын ал кетпейт экен, кайта наоборот өрүшөт экен. Мен абдан активдүү эле тостум. Биздин баягы суроонун мааниси биздин 30 жылдык ушул эгемендүүлүктөгү басып келген жолубуз сизде мындай канааттандырабы? Мен эми азыр 65 чыккан кишимин, демек баягы басып өткөн жолум менен салыштырып bir реалдуу картина бергенге жөндөмдүү болсом керек деп ойлойм. Акым да бар, анын үстүнө жаштарга буну айтыш керек. Жалпысынан мен эмнеге кубанам, чынында эле эми кан төгүлбөй, баягындай тарыхый бир чоң катаклизм болбой, эгемендүүлүк бизге оңой эле, арзан эле, бекер эле келип калды. Бул дагы ушу бир Кудайдын барманы менен. Кудайдын бизге берген энчиси, бир эле биз эмес, эми 15 союздук республикаларга ошондой болду. Андан бери 30 жыл өттү, өзүбүзчө түтүн булатып, өзүбүзчө өлкө мамлекет болуп, андай мындай болгонубузга. Бирок мен ачык эле айтайын, эми баягы той өттү, тойдун эртеси да болду дегендей, ийгилигибизге караганда проблемаларыбыз көп. Эгемендүүлүктү биз колго алгандан кийин, ушул СССРден бөлүнүп, эгемендүүлүктү биз колго алгандан кийин Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаевич илим билимге көбүрөөк басым жасоо максатында жогорку окуу жайлардын статусун жогорулатып, көтөрүп, көптөгөн окуу жайлар, институттар, университет болуп өзгөрүп, университеттер, академия ушундай болуп өзгөрүп келди. Ошонун жыйынтыгы боюнча азыр бизде билимдүүлөр канчалык? Эми мындай да, сиздин көз карашта, сиздин мугалим, эгерде статистикага карай турган болсок, билимдүүлөрдүн саны абдан эле көп экендигине түшүп келебиз. Мисалы үчүн бүгүнкү эле күндө 230 000 студент окуйт биздин Кыргызстанда. Где-то бир 50-60 жогорку окуу жайлары бар. Бир 100дөн ашуун кесиптик лицейлер бар. Орто окуу жайлары, 2,5 миңге жакын мектеп, 80 000ден ашуун мектеп мугалимдери, где-то бир 40 000 50 000ге жакын жогорку окуу жайлардын окутуучулары. Эгер ушул эме алсак, бул өзүнчө эле бир армия. Ага ата-энени кошо турган болсок, эме жалпы калкыбыздын бир 60-70%ын түзөт да, активдүү түзө турган. Демек, сиздин оюңуз боюнча биздин Кыргызстан азыр илимдүү, билимдүүлөрдүн мамлекети. Ошентип айтсак болот. Бирок абдан чоң бирок деген нерсе бар. Ал билимдин сапаты. Ал билимдин сапаты, кесиптүү билимдик боюнча болобу, жалпы билим берүү боюнча болобу. Биз Советтер Союзунда салыштырмалуу сапаты боюнча артка кеттик деп ачык эле айтышыбыз керек. Чынында эле ошондой. Окубай калгандардын саны дагы арып бара жатат. Айрыкча балдарыбыз, мектеп жашында балдарыбыз. Кесиптик башталгыч, орто, жогорку окуу жайларды бүткөндөрдүн жумуш таппай жүргөнү көбүнчө
ошо билимдин сапатынын начарлыгы менен эми завод фабрикалар айтып эле алар кыйрап калган орун таппай жүрүшөт. Анан көп ошол баягы эмгек мигранттар болгонго араз болуп атышат. Бул сиз бир убактарда ушул агартуу министрлигинде дагы кызмат кылдыңыз, министр болдуңуз. Ошол эле учурда биздин азыркы элдин замандын мына азыр биздин жашап жаткан убакта карапайым элдин ушу жалпы калктын мугалимдерге маанайы такыр өзгөрдү. Мындайча айтканда сый жокко дээрлик болуп калды. Мугалимдер баягы чынлап эле патриоттор ушу мугалимдер экен. Эми ушунча бизге билим берип, ушундай бала бакырабызды жана арзыбаган айлык менен окутуп аткан мугалимдердики алар деле мисалы сыртка чыгып Россияга иштесе болот эле, башка жактарга миграция болуп ошентип кеткендери деле болду. Ошентсе дагы мектепти таштабай балдарды окутуп жатышты да. Ушу мугалимдерди 30 жылдан бери ушундай оор кырдаалда болсо дагы бир кармап туруунун бир мамлекетте сыры болдубу? Бир нече себептери бар. Алардын бир эң негизгилерин айтайын. Мен ошо башында завод фабрикаларыбыздын, колхозубуздун кыйрап калышын бекер айткан жокмун да. Алар эмне деген мекемелер эле? Алар жаш, күчтүү, акылдуу, сабаттуу адистерге жумуш ордун бере турган мекемелер болчу да. Мугалимдин аброю, авторитети ошол менен көтөрүлүп турган Советтер Союзунда. Себеби ал окуткан бала кыз ал баары өзүнүн ордун таап алган турмуш жолунда. Азыр эми ал жок да. Жок болгондон кийин ошого жараша мугалимге болгон салкын көз караш да пайда болду коомдун өзүндө. Бунун баардыгына биздин саясий бийлик күнөөлүү. Башында ошол биздин баягы өндүрүштөрдүн баарын талкалап алгандыгыбыздан. Мына жакын эле кошуналарыбыз ала турган болсо, Өзбекстан, Казакстан, эми башка республикалар айтпай эле коеюн, булар өздөрүнүн өндүрүштөрүн сактап кала алышты да, толугу менен. Ошон үчүн бул жерде баягындай бир циклдык мындай эме орун алыш керек да, мыйзам орун алыш керек болчу. Биз мектептен баланы жакшы окутушубуз керек, ал бала университеттерде, институтта жакшы окуш керек, анан кийин жакшылары завод фабрикаларда иштеш керек, өзүнүн жолун табыш керек, эң күчтүүлөрү илимпоз болуш керек, башка болуш керек, өзүнүн шыгына жараша. Вот ошол циклды биз бузуп алдык да. Ошодон автоматтык түрдө мугалимдин бүгүнкү күндөгү карайлап калган абалына келди. Бул биринчи себептери. Экинчи бир чоң себеби өтө эле саясатташтырып жибердик билим берүү системасын. Мугалим өзүнүн негизги функциясын аткарбай эле ал саясий оюнчулардын баягындай бир oyun emesine aylanıp kaldı, instrumentine, kuralına aylanıp kaldı. Şahmatдағы пешка. O da peşka olup kaldı. Kişineke aylık менен bolsa dagı özüm jumuş ordumu karmaşım gerek. Anan jakında parlamentke şaylоо болот, же болбосо президенттик шайлоо болот. Ошого жараша мен өзүмү көрсөтсөм, анча-мынча акча жасап алам, же болбосо наам сыйлыктарды алам. Жана башка ушул сыяктуу нерселер болду да. Бул жерде ушул эгемендүүлүктү алгандан кийин билим берүү дагы бардык эле о мектепти бүткөн окуучуларга университетке, жогорку окуу жайларына тапшырууга тегиз болгон жок. Баягы коюн сүйрөп, уюн сүйрөп келип ушундай окуткандар бул эми жашыруун эмес, бардыгы билет. Анан ошол учурда өзүнүн мектепти кыйын бүткөн, мыкты деңгээлдеги лидерлик сапаты бар кыйын кыз жигиттер окубай калды. Туура. Окубай калды. Туура. Бирок ошол эле учурда жанагыдай зачетторду, экзамендерди акчага бүтүрүп диплом алгандардыкына караганда окубай калып, бирок мындай өзүнүн тубаса өзүнүн мыктылыгы менен алардан бийигирээк адамдар да бар да азыр. Мына эми 30 жыл деп атабыз, ошол мектепти бүткөндөр азыр бери болгондо бир 40тан ашып калды. Жашы боюнча. Туура. Анан ошол мыктыларды дагы азыр мамлекетке ошол өзүнүн эле баягы тубаса сапаты менен иштетип калууга кандайдыр бир жол тапса болобу? Эмнеге болбосун? Сен өзүң эле азыр ага кечиресиз бир суроо. Азыр жогорку кеңешке депутаттык аттанайын десе, сөзсүз диплом керек. Жогорку диплом керек. Айыл өкмөт болоюн десе, диплом керек. Жанагыдай муниципалдык кызматта 3 жыл иштеген болуш керек. Ушундай алардын өздөрүнүн стандарттары болуп атат да. Анан ушул нерселер менен көп биздин баягы өзүнүн чындап билген, ушунча баягы турмуш бизди кыйнап
практика жүзүндө көп нерсени көрсөтүп койгон агрономдорго чейин чыгып кетти бизде Кыргызстанда. Жанагыдай конструкторлор чыгып кетти. Ошолордукуна азыр ушул жанагы стандарттар тоскоол болуп аткан жокпу? Тоскоол болуп атат. Анткени стандарттарды биз өзүбүздүн реалдуу турмушубузга карап иштеп чыкпастан, биз батыштын баягындай бир болбогон псевдо стандарттарын өзүбүзгө көчүрүп алдык. Бул бир. Экинчи, биз ошо башынан эле батыштын биздин билим берүү системасына абийирсиздик жол менен киришүүсүнө жол берип алдык. Натыйжада баягы жалпы республикалык тестирлөө, жан башына каржылоо, анан дагы аякта болбогон бир дүйнөлүк банктын баягындай бир кыйраткыч долбоорлорун киргизип айыл мектеби, айыл билим берүү системасы дегендей. А бирок биз унутуп калдык да, эң күчтүү дүйнөдөгү эң күчтүү эң алдыңкы Совет Союзунун билим берүү системасы менен келгенбиз да, өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүзгө. Биз ошону толук кыйраттык дагы, анын ордуна кыргыз элинин каада салтына, пассионардык мүнөзүнө туура келген билим берүү системасын түзө алган жокпуз. Түздүрүшкөн жок атайлап. Вот ошонун натыйжасында сиз башында абдан жакшы айттыңыз. Теге күчтүү балдар кыздарыбыз окууга өтө албай, окуй албай калышты дагы. Ата энесинин колунда жок болсо же башка болсо. Бирок баары бир 10 жыл 15 жылдан өздөрүн көрсөтө алышты да. Көрсөтө алышты. Мына менин илим жана турмуш деген теле берүүм бар. Тиликке каршы саясатка байланыштуу алда бир ачылып, бир жабылып, улам ошондой болуп атат. Ошого эч кандай университет бүтпөгөн жигиттер, 40-тын ажабына жигиттер келишип, өздөрү менин оозум ачырган илимий техникалык сунуштарын берип атышат да. Ошол эле агрономия боюнча, зоотехника боюнча, алтысын балдарды окуту, педагогика боюнча өздөрүнүн баягы окумуш көз караштары бар. Анан көбү Россияга, Казакстанга айласыздан мигрант болуп кетишти да. Өздөрүн ошол жерден көрсөтө алышты. Мисалы үчүн Россиянын өзүндө эле бир өзүнчө биздин кыргыз кыздар, уулдарыбыздын билимдүү армиялары пайда болду. Врачтар, педагогдор, инженерлер керек болсо, мына азыр мамлекеттик думага бир кыргыз өзүнүн депутаттыгын коюп атыр деген өзү бул абдан чоң көрсөткүч да, чынында. Анан азыр баягы бүгүнкү кырдаалда баягы элдин үмүтү болуп, ушундай бир ушу менен биз 3-чү жолу төңкөрүш дейбизби, революция дейбизби, ушундай нерселерди мына 3 жолу кылдык Кыргызстанда. Ошондо деле эмне үчүн биздин Кыргызстанда ушунча көп окуу жайлары болуп атса, ушундай билимдүүлөр чыгып атса, же болбосо жанагыдай элдин ичинен тубаса, мыктылар чыгып атса, эмне үчүн дагы деле ошол тегерекки 30 жыл башында келгенден бери кээ бирөөнө кылмыш козголуп, кайра бошоп, кайра кызматка келип, эмнеге ушул бул карусель дагы эле айланып жатат? Башынан эле биз материалдык байлыкты руханий байлыкка алдына коюп алганбыз. Бардык ойлогон, жасаган иштерибиздин бардыгы байуу, бийликти пайдаланып калуу, вот ошону менен байланыштуу болду. Кой ай, андай эмес, мындай деген бири-бирибизди мындай баса турган бир өзүнчө бир механизм таба алган жокпуз. Хотя илгертен бери, атам замандан бери биздин кыргыздар ал механизмди пайдаланып келишкен да. Бул өзүбүздүн каада салтыбыз, өзүбүздүн үрп адатыбыз, өзүбүздүн пассионардык касиетибиз. Келип биринчи кезекте саясий, олуттуу, прагматикалык системаны түзө алган жокпуз. Же капитализм системасын түзгөн жокпуз, же социализмде калган жокпуз. Аралаш баары будуңчаң болуп калды. Бул бир. Экинчи, бийликти биз баюунун, анан өзүн өктөм көрсөтүүнүн ошо бир базасына айландырып алдык. Жогорку кеңеш башынан баштап эле олигархтардын, керек кечирип коелу, уурлардын, коррупционерлердин өзүн башын калкалоо, өзүн даңазалоо, жана андан ары да байып кетүү бир борборуна айландырып алдык. Андан эч кеткен жокпуз. Өлгөн үстүнө көнгөн болду. Бул партиялык система. Партиялык системада классикалык партиялык түшүнүк жок эле, жөн эле кандайдыр бир адамдын, жекече бир лидердин жекече фирмасы болуп калды да. Вот ошонун натыйжасында адамдардын аң сезими бузулду. Күчтүү адистер кетип калышты. Арабөк, чалажан адистер өздөрүнүн баягындай завод, фабрикаларды, колхоздорду тоноо негизинде алгачкы старттык капитал түзүп алгандар, ошолор негизги саясат жүргүзүүчүлөр болуп калышты. Бирок алар өздөрүнүн аң сезимин, маданиятын, сабатын өстүрүүгө эч кандай далалат кылган жок. Анын аркасынан уулу кетти, кызы кетти, алардын муундары өсүп азыр жетишип, анакей 30 жылдын ичинде бир керекке жарап калды дегендей. Вот ошону менен айылдык кеңештен баштап жогорку кеңешке чейин, же болбосо айыл өкмөтүнөн баштап президентке чейин фактически тааныш билиш болуп калды. Демек, келерки биздин келе турган парламентте дагы кайра эле ушулар келет. Ооба.
Bir keminde bir 70-80% uşular geledi. Kalgan 30%'ini üretip alışat. Üretip alışat. Je bolbosa alardын önü çıkpayt. Alарды uçkan hiç kim bolboyt. Жергиликтүү кеңеште ошондой, мына жергиликтүү кеңеш чынында эле ошондой болуп бүттү. Мына акыркы 10 айда. Азыр мына 28 айда жогорку кеңеште болуп атат. Мен какшап айтып жүргөн бир нерсени эске алышкан жок да. Өзү бизге азыр бир мандаттуу шайлоонун кереги жок болчу. Bir mandаттуу шайлоо 34 орун бөлүндү. Ал эми ошол олигархтар азыр эле сатып алып бүтүштү. Алардын ээлери бар. Жөн эле 28-inde Борбордук шайлоо комиссиясы аны баягындай расмий түрдө эле бекитип берет. Ал эми эмеге келе турган болсок, теги партиялык тизмеге 54 орун деп атпайбы? Дагы эле ошо былтыркыдай эле окуя болот. Жок, азыр мында азыр жаңы закон боюнча, биздин жаңы мыйзамдар боюнча партиянын ичинде бат тизмедеги адамдарга да добуш. Ачык тизме. Ачык тизме. Бул жерден эл эмне үчүн тандап ала албай атат? Оңой эле го. Анын дагы жолун табышты Нурбек. Ал ачык тизменин да жолун таап коюшту. Мен азыр айтып берейин. Аны кандай кылышат? Ошол 54 шайлоо округу түзүлөт. Баягы жалпы республикалык бир эле шайлоо округу болсун деп айттык эле биз. Округу түзүлөт. Мисалы үчүн Акматов ошол айталы кандайдыр бир X партиясы менен эмеге бара турган болсо, аны ага кандайдыр округду бөлүп берет. Сен мына округдан аласың. Дейт, ал жердегилер эки эмеге добуш беришет. Биринчи ошонун Акматовдун партиясына добуш беришет, экинчи Акматовдун өзүнө добуш беришет. Бирок мунун баарын дагы уюштуруп койсо болот экен да. Уюштуруп койсо болот да. Ошол эле тизмеден, ошол 54 адамдын ичинен мунаны эметесиң. Мына сага акча, мына сага административдик ресурс, мына деп. Вот ушунун баардыгы келип 28-inde бир чоң проблемаларды түзүп кое тургандай болуп турат да. Биздин Кыргызстандагы азыр ушул учурдагы ушул өзүбүздүн жашоо акыбалыбызга элдин дагы кандайдыр бир деңгээлде күнөөсү чоңураак. Менин эсебим боюнча. Себеп дегенде ушул шайлоо менен деле кулатып, шайлоо менен деле революция кылып эл өзүнүн күчүн эмне үчүн көрсөтө албай атат? Эл өзүнүн муктаждыктан эмеспи бул? Эми ушул болбогон, мисалы азыр 1000 сомго бир мüşөк ун келбейт. Макул 2000 сомго болсун, 3000 сомго болсун. Бул азыр Кыргызстанда мындай анча чоң эмес акча экен, элдин баары эле түшүнүп калды. Түшүнүп. Эмне үчүн азыр биздин кыргыз эли, кыргыз ушул жалпы кыргызстандык жарандар именно кыргыз улутунда кыргыздардын көбүндө ушул нерсе ойноп келатат? Жакшы суроо. Бул мен дагы эле ушул окуяны ошол азабыбызды билим берүү системасы менен байланыштыргым келет. Эсиңердеби? 95-жылы биринчи чакырылыш шайланды. 2000-жылы экинчи чакырылыш шайланды. Вот ошол 2005-2000 жылдарга чейин биздин шайлоочулар чынын айтсам өздөрүнүн жүрөгү менен, өздөрүнүн баягы ою менен көбүрөөк добуштарды беришчү. Мен өзүм бир нече жолу депутат болдум Бишкек шаардык кеңешине. Ошол мындай салыштырып айтып атам да. Анан бара биз мектеп системасын бузуп, элдин аң сезимин буздук. Сабатсыздардын саны көбөйдү. Анча-мынча баягындай диндин эң жакшы сапаттарын колдонуп, коомубузду кармап кеткендин ордуна биз диндин эң жаман сапаттарын киргизип алдык. Диндердин полигонуна айланып кеттик. Ошентип биздин жаштарыбыздын көбү бири мусулман болуп кетишти, бири христианин болуп кетишти, баягы сатанист, анан башка сект баягындай мындай бир секталарга кирип кеткендер анча ошол учурларда. Бирок ошол чоңоюшту да азыр. Алар балалуу болуп калышты. Өздөрүнүн аң сезими ошол боюнча калыптанып калды. Мына эми азыр айткан, ошол сен айткан 1000, 2000, 3000 сом жөн эле эме болгону менен, баягындай бир символистик эле болгону менен алар ошол өздөрүнүн кожоюндарын таап алышты ар кимиси. Мисалы үчүн ошол эле олигарх айылга барат дагы, мен сени андай кылганмын, мен сени мындай кылганмын, уюң алып бергенмин, коюң алып бергенмин, көпүрөңдү салып бергенмин, андай болгон же мындай болгон деп баягындай коо сөздөрдү айтып, эгерде анын өз алдынча баягындай бир ой жүгүрдө турган деңгээли болсо, өзүнүн ичиндеги пассионардык сезим ойгонмок да. Аны өлүп кетсин. Уулу менен кызы кечирип коем айланайын. Тентип, чүнчүп, кыйналып Россияда ар кандай жаман иштерди иштеп жүрөт. Тигил атасы, апасы келесі оолонуп 1000 сомго добуш сатып атат. Биздин ошол азыр деле учурда бир элибиздин көпчүлүк бөлүгүн айылдыктар түзөт да. Көпчүлүк бөлүгүн азыр айылдыктар түзөт. Эми ошол мисалы баягы региондордогу шаарларда деле азыр жашоо айыл эле болуп калды. Айылдагыдай айылдык. Ош менен Бишкектен башкасында. Анан окууну
бүткөндөрдүн эле бир 60га жакын пайызы азыр бизде жогорку окуу жайларга сырттан тапшырып коюп эле бүт баары иштегени кетти. Россияда болобу, Казакстандабы кара жумуштарды аткарып жүрүп эле анан ошо менен баягы акчасын салып дипломдорду бүтүрүп ошо менен окуп атышат. Бул окуунун сапаты макул, талаш жок. Окуду 5 жыл жүрдү. Бирок бул нерсе ошол дипломду сатып алууга эле тете нерсе эмеспи? Анткени дипломго болгон талап, адистүүлүккө болгон талап такыр төмөндөп кетти. Эгерде биз системаны колго алып күчтүү фирмаларды иштетсек, күчтүү фирманын ээси обычно кандай эме кылат, иштейт. Ал күчтүү гана адисти алат. Күчтүү адис күчтүү продукция берет. Продукция сапаттуу болсо фирманын аты чыгат. Бизде андай фирмалар практически бир 2-3 эле болбосо андай фирмалар түзүлгөн жок да. Аны түзүүгө эч ким кызыктар да болгон жок. Ошондуктан биздин сабаттуу уул кыздарыбыздын баардыгы сыртта кетип атат. Башка мамлекеттерге, Европага, Америка Кошмо Штаттарына чейин ошондой болуп атат. Ошого системдүү баягындай бир өндүрүш менен байланышкан, илим билим менен байланышкан системаны түзүүгө биздин бир да президентибиз кызыктар болгон жок да. Айыл менен шаардын ортосундагы айырмачылык качан жоюла баштайт? Качан гана эч кандай баягындай бир улуттук идея болбогон учурда. Айылда окат өтпөй калгандан шаарга келип атат да. Шаарга келип ошол мындай колунан башка бир көп чоң иштер келе турган, келечекте инженер боло турган бала кечирип кой, көчө шыпырып, туалет жууп жүрөт да. Вот ошондой нерсени карап, ошону жолго сала турган биздин улуттук идеология болгон жок. Биздин бүгүнкү күнгө чейин мен ушундай айта алам. Сиздер азыр аксакалдарсыздар, бизге ошо акыл кошчу болуп турган, жаштарга тарбия бере турган. Бизде ошол эле учурда чоң маселе бар. Ошол биз СССРден бөлүнүп чыккандан кийин эл каяка бурулаарын билбей, жарымы баягы кара болгусу келди, жарымы билимдүү, жарымы молдо болгусу келип баягы ошондой эле болду. Бир эле дин багытында эле канчалаган секталар, канчалаган агымдар, ошол топтоо менен жанагы баптистке, христианга чейин кирген нерселер болду да. Ушул дагы биздин билим алуу ушул жагына мындай тоскоолдук болгон жокпу? Мындай карап көрүп, негизинен эле дин жашообузга тоскоол болгон жокпу? Дин өзү ар кандай коомду түз жолго сала турган функциясы бар. Убагында француз ойчулу, жазуучусу Волтер даже айткан экен го, эгерде ал турсун дин жок болсо, аны Кудай жок болсо, аны ойлоп табыш керек деп. Мындай сөздү ал бекер айткан эмес да. Ал чынында ошо диндин чыныгы баалуулуктарын пайдаланалы деген максат менен айтылган. Бизде деле ошондой болуш керек болчу да. А бирок бизде андай болбой калды да. Өзүңүз карап көрсөңүз, бизде муфтият кандай деңгээлде азыр? Муфтийибиз өзү баш болуп, элден түшкөн акчаны күрөөгө коюп, анын процентин алып, Курандын негизги ыйык нерсесин бузуп атса, ал муфтийден эл кандай тарбиялат. Вот ушундай эле нерселер жөнөкөй имамдарда да болду. Анан кийин биздин президенттердин, расмий бийликтердин дин менен ойноп туруп алгандыгы болду. Эң чоң трагедия ушунда. Анын менен мен айткым келип атат. Шайлоодо пайдаланышат кадимкидей. Анча-мынча баягындай бир идеологиялык бурулуштарда пайдаланышат. Муфтийди пайдаланышат, имамдарды пайдаланышат. Анан кийин алардын билимин өркүндөтүү боюнча ошондой бир ультра заманбап баягындай медреселерди же болбосо мечиттерди салгандын ордуна эмне кылышат? Арабтардын колуна салып беришти, пакистандардын колуна салып беришти. Бизде азыр 130 медресе бар экен. Анын 3/1 азыр Афганистан менен Пакистанды туурайбыз, 3/1 арабтарды туурайбыз, 3/1 түрктөрдү туурайбыз. Болбосо баары эле бир мусулман. Болсо бир эле мусулман, бир эле мазхаб, Ханафи мазхабы. Эми ошону менен кыргыздын кылымдарды карыткан, каада салтын, үрп адатын жуурулуштуруп, теңирчилер менен исламчыларды мушташтырбай, ошону бир багытта алып келе турган биздин улуттук идеологиябыз болуш керек эле да. Биз андан өзүбүз качып жүрүп атпайбызбы? Кептин баары ошондо болуп атат да. Вот ошонун азабы мына азыр бар жерге берилип атат. Эми чынын айтсам, баягы цивилизациялардын кагылышуусу болуп атат да. Ошо цивилизациялардын кагылышуусуна биз туруштук бере албадык. Эң чоң күнөөбүз дагы ушул баюунун жолу, мамлекетибиздин өлкөбүздүн келечегин ойлогон адам болбоду да. Натыйжада эмне болду? Революция деп айтышат. Мен ал сөзгө кошулбайм. 3 жол төңкөрүш болду. Эл өзү
улам баягы өзүнө мүнөздүү болгон эсиңде баягы сынган кылычтагыдай эле болуп атат да. Келип ханды алмаштырып кайта өзүнүн оокатын кылып атса, а тигилер бийликти дагы эле мурунка алып келип коюп атышат. Улам. Ошентип мына 3 жолу болду. Эми азыр деле ал кризистен чыга элекпиз да. Бунун чыгуунун бир эле жолу бар. Канча системаны өзгөртпөйлү, канча бир укмуштай системаны киргизбейли, эгер башчы өзү биринчи кезекте таза болбосо, башчыларыбыз таза болбосо, патриот болбосо, аларды контролдой турган күчтүү көз каранды органдарыбыз болбосо, дагы эле ушул кепизди кийип жүрө берет экенбиз да. Бизде сиз ушуну айтып келатасыз, ошол учурда өзүңүз дагы ушул 30 жылдан бери ошол канча азыр 5-6 президентибизге чейин иштешип келе жатасыз кызматтарда. Анан жанагы ошол илим, билим, ошол диний маселе боюнча сиздин жеке өзүңүз тараптан ошол бийликтеги адамдарга, чоңдорго, тиешелүү жерлерге сунушуңуз болгонбу? Менин өмүр баянымы мындай окуп көрсөңөр, мен биринчилерден болуп жекече университет ачканмын. Болгондо да техникалык багытта. Дастан технологиялык университети деп 94-жылдан 2002-жылга чейин болду да. Ошол менин эң бактылуу күндөрүм болгон экен. Анткени мен өзүмө гана тиешелүү болгон, өзүмө гана мүнөздүү болгон, колуман келген иш менен алек болгонмун да. Ошол жашман илимдин кандидаты болдум, мен доктор болдум, доцент профессор болдум. Андан кийин эмне үчүн мен ошол сиз айткандай саясатка келип калдым? Анткени менин колуман тартып алышты тиги университетте. Буквально в смысле тартып алышты. Мен оюнчугуму. Тартып алышты дагы мени көчөгө чыгарып коюшту. Ал ошол боюнча ал университет жок болду. Азыр эми бир еврей мектеби деп ачып түзүп алыштыр. Анан ошондон кийин мен түшүнө баштадым. Эгерде сен саясат менен алектенбесең, саясат сени менен алектенет деген баягы классикалык эле формула да. Анан ошондон баштап анан ошол интеллектуалдык менчик Кыргыз патентте директордун орун басары болдум. Билим берүү министринин орун басары болдум. 9 ай билим берүү министри болдум. Ошондо мындай карап көрсөңөр, менин эмгек эмем, стажым өтө деле узак эмес да ар бир орунда. Мен ал жерден үчүн кетип аттым. Өзүмүн көз карашымы, өзүмүн баягы бир ушундай бир мындай бир кыйкыр сезимими, протесттик абалымды пайдаланган үчүн мен көп узакка тура албай аттым да. Вот көрдүңүздөрбү? Бир эле мисал келтирейин. Мен динге директор болгондо, дин агенттигине, билим берүү министрлигинен алышып, мен баягы мектептин китептери боюнча абдан катуу чуручуу менен кеткенмин да. Эч кимге акчаны бербей койгонмун. Мага бер деген чоңдордун балдарына. Вот ошондон кийин ошо дин агенттигинде иштеп атканда директор болуп, мен бир гана сунуш менен чыктым. Бореке медреселерди, Куран курстарын окута турган борборлорду кичине тартипке келтирели. Эмне үчүн биз ошол эле секулярдык же болбосо светтик жалпы адистештирилген билим берүү лицейлерин ачсак болбойт. Ошол эле мисалы үчүн айталы, Туркияда баягы Имам Хатип лицейлери дегендей ачсак болбойт. Мамлекеттик кылып, аны билим берүү министрлиги башкарыш керек. Мейли исламдын эмесин окусун, основасын окусун, же болбосо православияны окусун, башка болсун, бирок аны бүтүп чыккан бала 11-класстын кадимкидей эле аттестатын алып чыксын. Педагог болсун, медик болсун, инженер болсун деген. Сөзүңүзгө аралжы, ошол учурда ошол диний мектептер мамлекеттин карамагында болгондо, бул ар бир бийлик келген сайын аякта дагы мамлекеттик болгондон кийин ошол жердеги окуткан мугалимдер, ошол аалымдар дейбизби, алар зарплата алыш керек да. Ооба. Эми алардын дагы баягы позициясы, ошол динди окута турган эркиндиги өйдө жакка караштуу болуп калып, ушундай өзгөрүүлөр наоборот бузуу көбү болбойт беле? Биздин чоң трагедиясы ушунда да. Азыркы келген бийлик, мурунку келген бийликти улантып кеткен ордуна баарын талкалап, мен гана акылдуумун, мен гана кыйынмын деп өзүнүн бир болор болбос көз карашы менен алып кетип атпайбы? Трагедия ошондо болот атат да. Акаевдин жасаган иштерин Бакиев талкалады. Бакиевдин жасаган иштерин утурумдук өкмөт түп тамырдан бери жок кылды. Аны болсо эми келип туруп, мынакей азыр жок болуп атат. Кайта супер президенттик эмеге өтүп атабыз. Бирок мыйзам менен ошол эле мисалды ала турган болсок, ошол Имам Хатип лицей деп коелучу, эми шарттуу түрдө. Ал деген биринчиден өтө көп болбойт болчу менин оюм боюнча. Бишкекте бирөө, Ошто бирөө, балким бир чоң райондордо бирөө, аш барса 10 лицей болмок. Алар медреселердин ролун аткармак.
медреселер мисалы үчүн Түркияда жоюлуп кеткен. Жок медресе деген түшүнүк. Ошол баягы өзүнүн канааттандуусун ошол жерде аткармак. Ошондой хиджаб маселеси да болмок эмес. А берки 2300 мектеп ал өзүнчө мурдагыдай болуп иштей бермек да. Кептин баары ошондой болуп атпайбы? Анан биз ислам интеллигенциясын түзө алган жокпуз Нурбек 30 жылдан бери. Исламдын алдыңкы аалымдарын, дүйнөлүк деңгээлдеги эксперттерди мындай жарата алган жокпуз. Эмне үчүн? Анын себеби жөн эле, оңой эле. Анткени чаламолдо баардыгы ээлеп алышкан. Медреселерди, мечиттерди, баардыгын. Бирдиктүү саясат жүргүзүлбөйт. Мен Саудия Аравиянын главный муфтий менен мындай маектештим да, ошо иштеп жүргөн жылдары. Ал киши айтып атпайбы? Мен муфтий болгондо дейт, король мени көрсөткөндө дейт, мен бала чака менен коштошуп дейт, баягы материалдык эмелердин баардыгын аларга өткөрүп берип дейт. Бир нерсе албай, ошол берген баягындай квартирада жашап, ыйлап келгенмин дейт. А силер болсо муфтий болуш үчүн пара берип турбайсыңарбы? Деп атпайбы? Мына кептин баардыгы ушул нерсе болуп атат. А пара алган муфтий анан пара чогултат да өзүнүн эмелерине. Бизде азыр чоң ушул мусулмандар дүйнөсүндө, эми баарыбыз эле баягы мусулманбыз, өзүбүз мусулманбыз деп эсептейбиз. Мусулмандар дүйнөсүндө мыкты аалымдардын, мыкты төбөсү көрүнгөн жакшы аалымдар саналуу болсо дагы Кыргызстандан көбүрөөк чыкты. Ошол эле ушул Абдушүкүр Нарматов ажынын, Кадыр Баркы, кече көз өтүп кеткен Чубак ажы, көптөгөн бизде ушундай аалымдардын баягы мусулман дүйнөсүндө, бардык жалпы мусулман дүйнөсүндө Кадыр Баркы чоң болду дагы. Булар өздөрү жанагы саясий оюндардан дайыма чекеде турду. Булар өздөрүнүн жанагы видео, өздөрүнүн сабактары, ушулар менен өздөрүнүн кызматын кылып атты да. Булардын салымы канчалык болду биздин эл үчүн? Исламдын укмуш баалуулуктары бар деме. Кыргыз өзүнүн касиети боюнча эч убакта баягындай бир реакционный исламист мусулман болгон эмес. Болбойт дагы. Себеби биз такыр башкача элбиз. Биз согушчан элбиз, биз пассионардуу элбиз. Илгери биздин бала кезде чоң аталарыбыз жайлоодо эле намаз окушчу, 5 убак намаздарын окушчу. Ошол исламдын чыныгы баалуулуктары менен биздин салтты мындай жарыш түрдө кармачу. Азыр исламды биз саясатташтырып алдык да. Айрыкча биз Кыргызстанда ошондой болуп кетти. Баягы муфтийлердин шайланышы, имамдардын шайланышы, анан казылардын областтарга бөлүнүшү мени күлкүмө келтирет да. Андай структуранын эмне кереги бар исламга? Ислам деген бул жамааттары менен болот да. Областтын казысы, шаардын казысы десе мен күлкүм келе берет да. Ал эми баягы областтын губернатору, шаардын мэри деген туруп аткандары да. Отуна көрдүңөр, булар өздөрү жармашып атышпайбы саясаткачы? Жок, биздин суроо бул бизде беделдүү баягы ислам дүйнөсүндө мусулмандардын арасында күчтүү аалымдар Кыргызстандан чыкты. Муну Казакстан, Өзбекстан, ушул жалпы кошуна мамлекеттер, ушу тажиктер бүт баягы тилин түшүнгөндөр, болбосо которуп алып да биздин көргөн, биздин аалымдардын насаатын көргөндөр бар да. Ооба, мен ага туура түшүнөм. Бирок биздин Кыргызстанда деп айтууга деле болбойт го. Мисалы үчүн Өзбекстанда күчтүү аалымдар биздин Кыргызстанга караганда мен айтат элем кеминде 10 эсе көп. Бирок аларда система башкача. Аларда ошол күчтүү аалымдарды массалык маалымат каражаттары аркылуу өздөрүнүн окуу эмелерин бердирүүгө уруксат беришпейт алар. Кептин баары ошондо. Алар баардыгы баягы үйлөрдө, өздөрүнүн мечиттеринде, медреселеринде эле калып кетип атышат. А бирок дүйнөлүк конференцияларда мен 5-6 конференцияга катыштым. Укмуш аалымдар бар. А бизде эркиндик. Бизде ошо Чубак ажы дагы, Абдушүкүр ажы дагы өздөрүн каалаган учурда чыга алышат. Каалаган учурда алар өздөрүнүн баягы эмесин вазипасын аткара алышат. Ошо окшогон нерселер, бизде эркиндик күчтүү. А бирок терең билимдүү баягындай бир касиет бизде фактически жок болуп атпайбы? Жок болуп атпайбы? Мисалы үчүн ошол эле Абдушүкүр ажы эмне үчүн өзүнүн Ислам университетинин 30 жылдан бери ректор болуп келе жатат, чыныгы ислам борборуна, чыныгы секулярдык борборго айланып алган жок. Дагы эле баягы медреселердин деңгээлинде болуп атпайбы? Мен бул жөнүндө өзүм мындай көз карашым бар да. Мына азыр эми Ислам академиясын курабыз деп атат. Ошо жаңадан курула турган Ислам академиясы өзү теологиялык билимде дагы, секулярдык билимде катар алып кетиш керек. Эми ал сиз айтмакчы, ушул курула турган Ислам академиясына биздин эле ушул аалымдар, биздин эле ушул иштейт. Анан чала молдолордун эле жем жеген акырын айланып калышы мүмкүн дагы.
мына Нур Мубарак университетине барыңыз Алматыда. Же болбосо Ташкенттеги жаңы ачылды, мына 5-жыл иштеп атат. Ошо Өзбекстан Ислам академиясы деп аталат. Ал жерде алгебрадан баштап, акидага чейин окулат. Бүтүп чыккан жаш адис, ислам канонун, дүйнөлүк диндердин тарыхы, маданиятын, анан эң башкысы секулярдык билимди алып чыгат. Тарыхты укмуш билип чыгат, тилдердин 5-6 түрлөрүн билип чыгышат. А бизде кандай агай, сиз Эстонияда окупсуз, бул Эстония каякта деп сурап аткан муфти бар да биздечи. Мына көрдүңүзбү? Буну мамлекет өзү эле таштап койгон. Ошон үчүн биздин мамлекет активдүү түрдө киришиш керек, шарт түзүп бериш керек. Ошол имам хатип лицейлери мамлекеттин бюджетинен каржыланыш керек. Окуткан мугалимдер кадимгидей айлык алыш керек. Мисалы үчүн Австрияда пасторлар мамлекеттик кызматчынын статусуна теңдештирилген. Эмне үчүн? Ошону менен эле Австрия караңгылык болуп калды. Тескерисинче эң алдыга кетип атпайбы? Алар ошол диндин негизги баалуулуктарын пайдалана билишти да. А биз болсо керектүү учурда гана, эпизодикалык түрдө гана пайдаланабыз. Президент болордун алдында пайдаланабыз. Анан кийин муфтийди койгондо пайдаланабыз. Президенттен түшкөндө пайдаланабыз. Президенттен түшкөндө пайдаланабыз. Оппозицияга өткөндө. Вот ошол нерселер. Агай, эми азыркы мен сизге бере турган дагы бир чоң суроом, муну азыр балким эл да күтүп аткандыр. Сиз биздин азыркы учурдагы президентибиздин колдоочуларынын эң башында баягы байракты кармап астында жүргөн адамысыз. Болуп келгенсиз буга чейин. Камалып да чыктыңыз 3 айга жакын. 4 ай. Толук. Анан кийинки учурда өзүңүздүн бир жазып калган, ошол соц сеттерде чыгарып калган маанайыңызга караганда сиз эмнегедир таарынгандайсыз? Бир кандайдыр келишпестиктер болдубу? Садыр Нуркожоевич экөөбүздүн ортобузда эч кандай келишпестик болгон жок. Анткени биз экөөбүз оозмо-ооз, түзмө-түз 6 айдан бери сүйлөшө элекпиз. Чын айтсам, мүмкүнчүлүк бербей коюшту мага. Сиз аракет кылдыңызбы? Аракет кылдым, күнүгө аракет кылган учурларым болду. Тилекке каршы Садыр Нуркожоевичти курчап алган дагы эле баягы Атамбаевдин, Жээнбековдун, Адамбурок Бакиев Акаевдин системасындагы иштеген көкжалдар отурушат дагы. Ушул учурда сиздин бир тууганыңыз да кызматта азыр. Ооба. Балким ошо менен соодалашып токтотулган жокпу? Мен эми аны айта албайм. Бирок эми ар бир адамдын өзүнүн ырыскысы бар, ар бир адамдын өзүнүн көз карашы бар дегендей. Мен негизинен өзүмө билим берүү системасы менен ошо улуттук идеология системасын араган кишимин. Эгерде мен ал киши менен жаман жакшы айтышып, ага капа болсом, анда чыныгы адамгерчилик, адамдык заттан, позициядан капа болгон болот болчумун. Бирок ал киши мага жаман айтпаса, мен деле ага жаман айткан жокмун. Болгон ошол системаны, ошол баягы бүгүнкү күндүн шүдүңгүттөрүнө, шумпайларына алдырып ийгендиги мени күйгүзүп атат да. Эл дагы ишенип турат. Мен дагы ишенип турам азыр Садыр Нуркожоевичке. Бирок бир катуу силкиниш керек да. Ансыз болбойт. Ансыз эч нерсе болбойт. Мына кумтөр маселеси боюнча, дагы башка маселелер боюнча бир топ жакшы иштер болуп атат. Бирок алар системалуу жолго түшө элек да дагы эле. Азыр биздин президентибиздин кайерге барбасын бир ишканаларды ачып, бир ушундай жакшы иштерге, мисалы ушул бир пайдубалдарына жанагыдай капсулаларды салган нерселери болуп атат да. Ошону менен эле бирге ушунун салынып жаткан ишканалардын, ачылып жаткан ишканалардын көпчүлүгү менчик. Жеке ишкерлер салып атат. Ушул сыртта иштеп жүрүп ошол жерге болгонун ушул кийин мындан ары дагы жашоомо өзүмө мындай бир жол болсун деп ошол бизнестерин өзү ачып атканга ошол эле губернаторлор, акимдер кошо барып лента кесип атат да. Мен президентибиз акыркы күндөрү популизм менен иштеп аткан жокпу? Буну дагы ошол айылна чекесиндеги жасап аткан кишилердин иштери. Менде ушундай бир ой пайда болуп атат. Албетте президент сурайт, билет, статусу кандай экен ошол ишкананын, ачылып аткан ишкананын, мамлекет тарабынан балким суда берилгендир, же болбосо кредит берилгендир, мамлекеттин колдоосу канчалык деңгээлде болуп атат. Ошолорду билип туруп анан барбаса керек деп ойлойм да. Бирок тилекке каршы популизм элементтери бар.
бар. Ал популизм менимче президенттин өзүнө эмес, ошол президентти курчап алып өзүнүн саясатын жүргүзгөн кишилерге керек. Ошол эле акимге керек, ошол эле губернаторго керек, балким даже айыл өкмөтүнө керек, балким тууган уруктарына керектир. Мынакей көрдүңбү, сен келгенден бери мондай жакшы иштер болуп атат деп. Бирок ошону мындай системалуу жолго салып кетиш албетте президенттин өзүндө. Популизм менен алектенген Акаевди көрбөдүкпү? Популизм менен алектенген Бакиевди көрбөдүкпү? Утурумчуларды айтпай эле коеюн. Мен алардын атын эле айткым келбейт. Себеби бул абдан өзүнчө бир чоң трагедиялуу тема биздин Кыргызстан тарыхында. Ошон үчүн Садыр Нуркожоевич азыр баардыгын өзүнүн колуна алдыбы? Укукту алдыбы? Демек милдетти мойнуна жүктөлгөнүн билиши керек да. Аны туюшу керек, аны сезиши керек. Вот ошондуктан ар бир ачылган ишкана болобу, же болбосо кандайдыр фирма болобу, вот ошонун атын ачык эле айтыш керек. Биз Кыргызстандын бийлиги, расмий бийлик канчалык үлүшүн мынакей биз эме кылдык. А канчасын ушул Эшматов Ташмат өзү жасады. Деп Эшматов Ташматка бериш керек, кечеги берген Манас орденин. А каяктагы эле бир чиновникке бербестен. Анан ушул эле учурда мына жакынкы окуяларда биздин биринчи президентибиз Аскар Акаевич келип кетти. Тияка барып алып сүттөн ага экенин айтты, кедей экенин айтты. Доллар жок бизде деди. Доллар жок деди. Анан ошол эле учурда биздин экс спикер Асылбек Шарипович камалды, Төрөбай Закирович камалды, жанагыдай активист болуп чыккан жигиттерден камалды экөө үчөө. Ушулар саясий куугунтук дагы эле мурунку бийликтеги жасап келген жолдордун уландысы эмеспи? Мен биринчи эле Аскар Акаев кандайдыр бир деңгээлде албетте күнөөлөрү бардыр. Бирок кээ бирөөнүн иштери кыскарып кетти. Коррупцияны мойнуна алып айып төлөгөндөр, ушундайлардын дагы иштери кыскарып кетип, мына эми жакынкы шайлоодо алар ат салышкан. Абдан эле кызык жагдай түзүлүп калды ооба. Акаевден баштайынчы. Акаев чынында эле уят жок киши экен. Ушунча 16 жыл сыртта жүргөн абалы, демек ал кишини мүнкүрөтпөптүр. Тескерисинче ал киши дагы эле ушу жакшы турмушта окшойт. Ал киши дагы айтып атпайбы? Мынакей мен бул жакшы турмуш болгондо дагы бул уже Кыргызстанга жолун ачып алгандан кийин бул өзүндө да бир кубат пайда болду. Ооба, кубат пайда болду. Мана аябай жакшы кетти. Ал киши айтып атпайбы? Мына мен кеткенден бери 16 жыл өттү эле, кана силер гүлдөп кеткениңер, чырдап кеткениңер. Айланайын. Жакшылап гүлдөп кетиш үчүн башында фундамент жакшы түзүш керек болчу да. А фундаментти Акаев өзү түзгөн да. Ошол фундамент улам урап түшүп калып атса, аягын шыбап, буягын шыбап коюп эле келип атпайбызбы? Бул бир. Экинчи, кумтөр боюнча саясий дагы, моралдык дагы, анан баардык милдетти Акаев өзүнүн мойнуна алыш керек болчу. Ал деген баягы өкмөтүнө эметип койду дагы, төңкөп койду дагы, анан акырын басып кетип калды. Бул биздин эл үчүн абдан чоң сокку болду, абдан чоң бир кечиримсиз дагы бир күнөөнү Аскар Акаев жасап койду. Өзү кааладыбы, кааламадыбы, билдиби, билбедиби, ал башка кеп. Ал эми мына камалгандар боюнча деп турган болсок, камалгандардын 90% деп айтайынчы, булар негизги экономикалык кылмыш менен камалышты баары. Экономикалык кылмыш менен камалышты. Ошо сиз айткан эмелердин баардыгы. Мисалы үчүн мени былтыр 4 айга мага билесизби кандай кылмыш коюшкан? Эмени бийликти басып алуу, насильственный захват власти, зордук жолу менен басып алуу деген эме болчу. Мен ошо аянтка Садыр Нуркожоевичтин чыгып 4 аял менен, 4 жигит менен басып аламбы бийликти. Мына ушуну саясий куугунтук деп айтса болот. Ошол учурда мына Жеңиш Молдокматов ушу так эле сиздикиндей болду. Бул жигит саясатта деле мындай өтө белдүү же көрүнүктүү, мындай кубаттуу саясатчы эмес, балким азыр жаңы аралашып келаткан, баягы үйрөнчүк бир кирип келаткан да. Эми ошол октябрь окуясында күнөөлүү болуп табылып камалып атат. Ошол эле учурда, ошол күнү биздин азыркы бийликке келди. Өзүңүздүн сурооңузга өзүңүз эле жооп бергендей болуп атасыз. Менимче Жеңиш мырзанын менен өзүнчө бир кандайдыр бир терс мамилеси бар, кээ бир адамдардын ортосундагы иш болгондой туюлуп атат мага. Өзүңүз эле айтып атпайсызбы? Бул чынында эле көрүнүктүү бир саясий ишмер деле эмес болчу.
эми биринчи кадамдар таштап аткан жигиттердин бири. Бирок менин багымда бул жигит ошол бир системадан экинчи системага, үчүнчү, төртүнчү системага өтүп жүргөн жигиттердин бири да. Кийинки учурларда өздөрүнүн принциптерин кармабай, мисалы үчүн Атамбаевди мактап, анын жанында жүргөн, анан кийин Жээнбековди мактап, анын жанында жүргөн, анан кийин мынакей Садыр Нуркожоевичка дагы ушул келишти. Анын ортодо кандайдыр бир баягындай бир лотерея дейбизби, шахмат дейбизби, ошондой өздөрүнүн бир комбинациясы туура келбей калгандай болуп атат да. Бирок мындайлар бирин экин эле. Буга чейинки кадамдар ушул азыркы биздин бийликтин бүгүнкү жасап аткан кадамдарына салыштырсак, кээ бир нерсе бир кандайдыр бир деңгээлде өтө аша чапкандай да. Ушул эле Жеңиш Молдоахматов деген жигит боюнча бул бийликти басып алуу, жанагыдай ушундай бир күнөөлөр менен камалып турат азыр. Анан ошол эле учурда, ошол октябрда ушул бийлик келди да. Мындайча айтканда, күчкө салып бул мурунку бийликти тартып алып, азыр отуруп бийлик жүргүзүп атат. Ооба, негизинен анан Молдоахматовдун камалуусу кандай? Сиздин негизинен камалгандардын бир 99% булар экономикалык кылмыш менен камалып отурушат. Буну мен дайыма эле айтып, ачык айтып жүрөм. Эми Жеңиш Молдоахматов менен мен мындай жакшы тааныш эмес экенмин. Бирок мындай бир өзүн көрсөтүп, атырылып, сурулуп чыккан ири саясатчы катары деле мен ал жигитти сезбепмин. Бирок эми балким кандайдыр бир өч алуу, же болбосо кек алуу, же кандайдыр пикир келишпечүлүк, макулдашуучулук болбой калгандыгындай да болуп турат да. Окуганыма караганда бул жигит ушул Атамбаев менен, Жээнбеков менен мамиле кылып келген убагында, анан кийин келип жаңы бийликке дагы жакындашууга аракет кылып көрдү. Вот ошондой багытта эле кароо керек го буну. Молдоахматовдуку макул. Бул баягы саясий кызыкчылык менен бир камалуу дейли. Анан Facebook'ка өзүнүн ар кандай сөздөрүн жазып, Facebook'та эми кимдер эмне жазбайт, өзүңүз отурасыздар. Ошол учурда бир активист болуп келаткан бир жаш баланы дагы 1,5 жылга кесип ийди. Тилекмат. Бул туура эмес. Мен буну туура эмес деп эсептейм. Биздин буга чейинки президентибиз Сооронбай Шариповичтин убагында баягы кечирим суратып, же бир кандайдыр бир штраф менен кой берип, ошо менен кичине баягы бир аз тартипти кармап турган. Ушу менен эле болсо болобу? Болот беле. Болот эле. Азыр Facebook дейин десек, Facebook'та да бир мындай бир тажал, бир башкача бир мындай агрессивдүү бир жааттар пайда болуп алды да. 2-нчи, 3-нчү, 4-нчү, 5-нчи жаатка чейин бөлүнүп, бири менен бири пикир келишпеген. Анан кимдер гана эмне жазбайт, а жерде андан да ачуу сөздөр жазылат. Анан бул жигиттин 1,5 жылга кесилип кетиши. Мен дагы таң калып турам. Менимче бул туура эмес болуп калды. Эгерде экономикалык кылмышы болбосо, мен аны менен кабарым жок экен. Ошол Facebook'ка жазганды боюнча эле эме турган болсо, анда атайын мыйзам бар да эми. Мына жакында да мыйзам кабыл алынды, фейктер боюнча. Вот ошого таяп жазалоонун көп түрлөрү бар. Аны атайын эле кесип, жандай мындай кылган болгон болсо, анда балким бир финансылык эмелери бардыр, проблемалары. Бул мыйзам кабыл алынганга чейин бул жигит камалып кетти дагы. Кече жакында эле биздин дагы бир көрүнүктүү чыгаан саясатчыбыз, кыргыздын жигити Адахан Кимсанбаевич Мадумаровду көзү өтүп кетти деп дагы жазып чыкты. Окудум. Эми бул жака такыр иш да козголгон жок, мындай реакция да болгон жок. Бул демек мындай бул ошол азыркы бийликтин деле мындай терип кош стандарттуулукту деп айтыш керек ачык эле. Мен Адахан Кимсанбаевич жөнүндө мен окудум. Мен да баягы ишенчак киши катары бир топ абдан жаман болуп кеттим, өзүм абдан жаман сезип. Бир-эки жерге телефон чалдым, мына көрдүңүздөрбү? Вот ушундай коомду бүлүккө салган адам сөзсүз катуу жазаланыш керек. Сөзсүз катуу. Ал президент киши болобу, же оппозицияда болобу, пропозицияда болобу, ага карабаш керек. Биз ушуну кош стандарттуулук кылгандыгыбыз үчүн бүгүнкү ушундай жаман абалга келип отурабыз да. Ошон үчүн мен азыр айтар элем, бул аны менен алектенбеңиздер, аксакал катары. Баардыгына мыйзам бирдей болуш керек деп. Ошондо гана биз бирибизди түшүнүп алып, жакшы коомду кура алабыз. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, ушу менен бүгүнкү сиздерге арналган берүүбүз соңуна келип чыкты. Биздин маектешибиз коомдук ишмер профессор Каныбек Осмоналиев агай болду. Кийинки жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.